Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, биз азыр бир канча зикирлердин ката айтылышын жана туура айтылышын бир катар айтып өтмөкчүбүз. Ошолордун эң алгачкысы бул Аллаху акбар. Мунун ката айтылыштары Аллаху акбар бул ката, же болбосо Аллаху акбар бул да ката, же болбосо ушундай да учурлар кездешет. Аллаху акбар деп кафты чыгарбай акбар деп айткан учурда кездешет. Ошого туура айтылышы Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ал эми мындан башка айтылыштар баардыгы ката болуп калат. Ал эми экинчиси субханаллах. Субханаллах. Бул өзү жеңил эле зикир, айтылышта эле жеңил, бирок ушул ичинен көп кездешкен толуктоолордун көңүл бура турган жерлери субханаллах. Баты баш өзүнө сүкүндү, бирок ага аракет берип, фатха берип субханаллах деп айткан бул ката болот. Ал эми туурасы ба тамгасы сүкүндү. Тагыр айтканда андан кийин а деген добуш келбейт. Ошондо субханаллах, субханаллах деп айтыш керекпиз. Анан бул зикирдин дагы бир көңүл бура турган жерлери субханаллах эмес, х менен тамакты кырып, хны чыгарбастан ханы тунук кылып субханаллах, субханаллах. Катасы субханаллах. Ал эми туурасы субханаллах. Ал эми үчүнчүсү биз көңүл бура турган, эске ала турган зикирлердин бириси бул алхамдулиллах. Катасы алхамдулиллах. Алхамдулиллах деп кээде алхамдулиллах деп айтылып кетет, кээде алхамдулиллах деп айтылып кетет. Ал эми туурасы болсо алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Мына ушул туура айтылышка көңүл буруш керекпиз. Бул зикирлер биз дайыма кылып жүрөбүз. Эми ушул кылып жүргөнгө жараша дагы тажвид менен туура айтсак, Аллах Таала дагы ушул зикирлер аркылуу биздин жан дүйнөбүзгө тынчтык берип, дагы соогун Аллах Таала көбөйтөт. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Карим туура окуп, туура талаптагыдай жашоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берсин.